Арбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Учурда Кыргыз Республикасынын президентинин мамлекеттик тил комиссиясынын учурдагы мамлекеттик кызматкерлер манас окуйт деген темада долбоору Жалал Абад областында жүрүп жатат. Ушул долбоорго мен да катышып, Манас Теңирим Манас китебинен Теңир уулдун чыйырдынын манасты төрөп жаткан учурун окуп берейин. 9 ай 9 күн көтөрүп 7 күндөн бери толгоо тарткан чыйырды жүрөк астындагы бала туйлап койсо, эси ооп, бу менин жанымды алчу бала го деп коркуп кетип, кайра Теңирге жалынат. Атайы сайылган ак баканга асылат. Алы жеткен чыйынат. 7-чи күнү таңга маал бала барылдап жерге түштү. Баркыраган үнү тай чабым жерге угулду. Эркек бала бекен, кыз бекен деп талыкшып магдырап барат чыйырды. Эркек деп карлашкан 12 катын шуурлаганда чыйырды эсинен таңгандай көшүлүп жатып калды. Кокой, марту-басту деп катындар үстүнө үйрүлө чуркады. Чыйырды көзүн ачып, маанайы жазыла жылмайды. Мени коюп алдагы баланы кароосуз калтырбагыла, ак балта абамын байбичеси, киндигин өзүң кес. Бала эки колуна кан мыкчы түшүптүр. Жаналы калбай далбастаган Канымжан баланы киндигин кесип, чуу оромолго уруп жибергенде, бала куду 15-теги бозуландын күчү менен оң колун сууруп алганы. Татай көтөк деп Канымжан баланы таштап ие жаздады. Кантесиңер жосуңсуз немеде деп Багдөлөт баланы көтөрүп ала коеюн десе, салмагы 9 жашар баладай Багдөлөт ичинен кубанып баланы маңдайынан өптү. Оозанткыла деди бири. Багдөлөт чоң карын сары майды алып чыкты. Илгери чыйырды жаңы келин болуп келгенде, кайнатасы Орозду Баатыр Энесай менен Миңсунун ортосунда жайлап турчу. Жайы салкын деп күмүш бурул токойлуу Алтай тоонун жакалайы конуп, күзгө чейин буту марал жолбор сатып, Талас ордосуна барып кыштоочу болчу. Ошондой бир жайда Орозду Баатыр алтын казган, темир узанган, Алтайдагы усталарга көктөн түшкөн курчту ээритип, 2 ок жасатып, чыйырды келинине берген жайы бар. Балам, бул ок ыйык ок, көктөн түшкөн курчтан менин неберем төрөлгөндө, ушул октун бири менен оозантып, жакасына тигип кой. Бирин сактай жүр да, менин чөбөрөм төрөлгөндө, алигинтип оозантып, бешигине тумар кылып байлап кой, деп айткан эле Орозду Баатыр. Чыйырды алды менен ошол окту алып чыгып, баланы оозантты. Анан ич тонунун жакасына тигип койду. Ай байбиче, өзөртөсүң го баланы, деди Канымжан жетине албай. Ашыкпа, мен өзөрө турган чабаал бала туубамбы, деп күлдү чыйырды. Багдөлөт сары майды бир кашык оморуп, белендей кармап турган чыйырды баласына оозантты. Анан балкып ийип турган эмчегин берди. Бала бир соргондо ууз сүт чыкты, жана бир соргондо көк суу чыкты. Жана дагы бир соргондо кан чыкты. Өпкө жүрөгүн кошо соруп алгандай чыйырдыдан ал кетти. Баланы катындарга карматты. Сырттан ат дүбүртү каттуу чыкты. Багдөлөт чуркап чыкса ак балта экен. Аке, сүйүнчү, уул төрөдү, уул, деп өрөпкүп. Болсун балам, болсун, билем, Теңир жалгасын деп ак балта жанчыгынан Багдөлөткө тай туяк жамбы алып берди. Байын үнүнөн тааныган зайыбы Канымжан чыга келди. Татай көтөк, биякта эмне жүрөсүң? Бай кайныме чаппайсыңбы? Сүйүнчү албайсыңбы? Атайы 40 карабоз байлап отурса, куру каласыңбы каты күн? Ошо сараңдан үмөттөнгөн сен анык татай экенсиң, деп каркылдай күлүп аттан түштү ак балта. Барам ашыкпа, акөрө айтчы, баланы көрмөккө али киши кара келе элекпи? Жок, кокуй, жаңы эле ородук. Ак балта Багдөлөт түрө берген эшиктен кирип, төрдөгү төшөктө тамылжып жаткан чыйырдыга: бешик боо бек болсун балам,
деп барк етті. Теңир жалгасын аба деп чыйырды кымтынды. Баланы көрсөткүлөчү деді Акбалта эки алаканын жая сунуп. Багдүүлүк чыйырдынын боорунда бырылдап уктап жаткан баланы кош колдой көтөрүп, Акбалтанын эки алаканына салып берди. Теңир жалга, теңир колдо деп өзүнчө күбүрүп, балта кызыл эт баланын оң алаканын ачты. Караса, бармак астындагы бөлтөктө Манас деген ат жазылуу, ак мөр басылуу экен. Чуроосунун ачып жонун караса, көк жал болчудай каралжын 40 түгү бар экен. Теңир уул деп койду өзүнчө баланы кайра берип жатып, баланы кинеттиңерби? Жок, Алия жаңы эле оозанттык. Мен азыр деп балта сыртка чыгып кетти. Канжыдагы кол чаначын чечип, бат эле кайра кирди. Акылман Акбалта качандыр бир көргөнүн көкүрөккө түйүп, көз салып жүргөн ал алтын көл деген бейиш сымал көлдүн төрүндөгү ал парчанын түбүнөн жан адамга көрүнбөй, билинбей мөлтүрөп чыгып келе жаткан, кайра мөлтүрөп таш түбүнө сиңип кетип жаткан мүрөк булак болчу. Чыйырдын толгоосун узартып баратканынан кече күн эле ошол мүрөк булакка барып, кол чаначка сүзүп келген. Мына эми мүрөктүн суусун берип жатмагы. Балам, уулуңду ушул сууга киритчи. Багдөлөт сууну арыдан бери жылытып жиберди. Канымжан алтын чараны кармап турду. Таңкы салкында чырымталган үшүтүп албай экем деп чыйырды шашып киринтип алаканына салып көтөрүп турган баланын эки далысынын ортосунда алакан орду кургак калганын кийин байкап калды. Оролуп калган баланын кайра кечиктирсе келбеди. Теңир сактасын деп бул сырды ичине катты. Ал аңгыча кара тумшугун чоң ачкан, кызыл тилин салаңдаткан көкжал бөрү сырттаны эшиктен шып кирип келди да, чуркурашып капшытка жапырыла жатылган катындарды элес-балас балага түз келип маңдайынан жалады. Анын артынан күркүрөгөн дабышы айылды жаңыртып, иттердин баарын куйруктарынын такымдарына кыпчыткан коңулдарга жашынтып, кара чаар жолборс кирди. Балага түз келип, оң ийинден бир жыттады, сол ийинден бир жыттады. Ошентти да экөө тең көздөн кайын болду. Өң бүтүшпей эч кимиси аңдай албады. Теңирдин күчүктөрү кайып колдоочулар экен. Теңир колдосун деп Акбалта гана чымгаракка эки алакан жайып тайынды. Аба деди чыйырды, жымжыртка жан берип ордунан убдула. Аба, балага ат кой бербейсизби? Дебедимби? Акбалта мыйыгынан жыймыйды. Баланын кайыптан коюлган аты бар, Манас. Бирок эрезеге жеткенче Манас атын конгончо мен койгон ат Теңирул Манас деп оозуңарга албашыңар. Теңирул деп чакырарыңар, оюңарга уюган коргошум болсун. Шерт ушул, мен Жакыпка чаптым, намыс дегенде эрден калбаган катындар мисирее катты.